маған прям жыттап сени же кээде сүртүнүшөт. Кайсыл жерде баягы иерархия, бийлик болсо, ошол жакта да ыдык көп көрсөтүлөт да, мисалы. Өзүнүн денесин кабыл алганда башка адамдын денесине да кол салуудан тартынат. Соттолгон же болбосо ушундай жазага тартылды деген материал дээрлик жок экен да. Бардыгыбыз балким күнүмдүк жашоодо ыдык көрсөтүп келебиз, бирок билбешибиз мүмкүн, Салам достор, сизди Секс талкуу подкастынын 2 сезону менен куттуктайбыз. Бизде бүгүн менин досторум. Мен Найзабек Мухамбетов, мен клубто журналист болуп иштейм. Мен Айдай Токоева, мен да клубто журналист болуп иштейм. Менин атым Тынчтыкбек, мен психолог жана гендердик психология багытындагы иш алып барган адис. Негизи биздин 2 подкастыбыз ушу биз секс жөнүндө сөз кылып атканбыз, негизи 1 подкастыбызда, 1 сезонубузда. А 2 сезонубузда деген биз деген ошо сексуалдык зордук, зомбулук боюнча сөз алып барабыз. Ал эми биздин бүгүнкү эпизодубуз сексуалдык ыдык деген эмне, эгерде адам сексуалдык ыдыкка калса эмне кылышы керек, жана ошондой эле аны жоюунун кандай жолдору бар, же болбосо аны кантип алдын алсак болот, же аны кантип болтурбасак болот деген теманын тегерегинде сөз кылабыз, ошол тууралуу ой жүгүртөбүз. Демесе бүгүнкү теманы баштап кетели. Ушу биздин экспертибиз, бүгүнкү коногубуз Тынчтыкбек Бакытов, психолог, гендердик психолог, анан жана ушу зордук көрсөткөн адамдарды коррекциялоо программаларын алып барат. Ошон үчүн биздин темага түздөн-түз тиешеси бар адис катары чакырганбыз. Негизи сексуалдык ыдык дегенди кандай түшүнөсүңөр силер? Мен сексуалдык ыдык дегенди ошол адамдын жеке чегин бузуп, же болбосо ага ыңгайсыздык жаратып, ошол эле учурда, айрым учурларда ошол зыян келтирүү деп эсептейм. Мисалы, ошол эле балким денесин кармалоо же болбосо орой тамашалар сыяктуу, ушул сыяктуу кыймыл-аракеттер кирет деп эсептейм. Мен ушу жашоомдо сексуалдык ыдыкка көп жолу кабылган адам катары чын эле ушу ал сексуалдык ыдык деген жөн эле бирөө сага түздөн-түз тийгенде эмес, караганда дагы болот, же кээде мындай бир жакпаган тамашалар да болушу мүмкүн. То есть негизи ыдыктын түрлөрү көп абданчы. Сиздин оюңузча? Ооба, мен макулмун. Негизи көбүнчө ыдык жөнүндө айтканда биз баягы психологиялык түшүнүк катары кабыл алынат. Негизи башка дүйнө жүзүндө деле психология илиминин ичинде бул англис тилинде harassment же орусча домогательство деп айтат, кыргызча ыдык деп которуп атабыз. Ошол эми ыдык деген нерсе мен үчүн бул кандайдыр бир асылуу, кемсинтүү, анын бир келбетине жараша көп учурда. Бирок эми биздин баягы Борбор Азияда чөлкөмдө менин оюмча ыдык бул сексуалдуу, кандайдыр бир асылуу жана кыздарга багытталган көбүнчө нерсе болуп атат, эркектер тарабынан. Ошондуктан негизи мен оюм боюнча ушундай да. Эми биринчи баштасак, бул сөз аркылуу, ооз аркылуу айтылган нерсе болушу мүмкүн. Биз мисалы кыздарга кандайдыр бир жагымсыз сөздөрдү айтуу, анын келбетине бир же болбосо дене мүчөлөрүнүн өзгөчөлүктөрүнө басым жасоо, шылдыңдоо, ышкыруу, бул биздин оозубуз аркылуу айткан нерсе. Экинчи деңгээл бул кыймыл-аракеттер болушу мүмкүн. Биз баягы билгендей эле коомдук транспортто болобу, же туугандардын арасында болобу, же ойноп аткан учурда, же мектептин ичинде болушу мүмкүн. Эми биз сексуалдык баягы ыдык жөнүндө сүйлөшүп атканда бул кандайдыр бир сексуалдуулук сексуалдуулукка багытталган же болбосо жыныстык катнашка багытталган кандайдыр бир тамашалар дагы болушу мүмкүн. Мисалы кээде ушундай болот да, балким мен Айдай менен жолугуп калсам, комплимент айтып, анын өзгөчөлүгүн белгилеши мүмкүн да. Ошол жерде мисалы жөнөкөй эле жакшы сөз айтуу менен балким ыдыктын ортосундагы ченди айырмалап, кантип айырмаласак болот. Ооба, бул аябай баягы оор суроо да. Бардыгыбыз балким күнүмдүк жашоодо ыдык көрсөтүп келебиз, бирок билбешибиз мүмкүн. Эми биз кээде бул баягы ыдык эми жакын мамилелердин ичинде деле болушу мүмкүн, бирок көп учурда бул өтө жакын эмес адамдардын
жанында кездешет да. Мисалы эгерде алар кыз жигит болуп жүрбөсө да, же болбосо үй бүлө болушу мүмкүн, туугандар болушу мүмкүн деген. Бирге иштеши мүмкүн. Бирге иштеши мүмкүн. Ошол учурларда болот. Анан биз эми баягы жагымдуу сөздөрдү айтардын алдында балким биз алардан сурап алышыбыз керек да. Анан эми баягы жана да талкуулаганда тиги Айдай айтып кетпедиби? Биз келбетине баягы кандай дене мүчөлөрүнө, денесине тиешелүү эмес, балким комплимент айтсак, биз кийимиң сонун, көйнөгүң жакшы экен, чачың жакшы экен, же балким кандайдыр буюмдарың жагып атат мага, же иймегиң, же шакегиң дегендейчи, ошол нерселерге айтсак, бул мындай өтө бизге тийбеши, мындай оор тийбеши мүмкүн да. Ошондуктан бизде негизи эле нормалдаштырылган нерсе да булчу. Биз эркектер көп өзүбүзгө баягы кыздарга, айымдарга бир нерселерди кылганда өзүбүзгө көбүрөөк позволять этип коебуз да, эми чектерди кээде сактабай коебуз дегенде. Ошондуктан акырындан ушул нерсени талкуулап келатабыз. Анан коомчулукта да чоң мындай талкуулар болуп атат го. Эми анда такыр эле эмне эчтеке дебей калалыбы, жакшы деп айтсак да болбойбу депчи. Бирок мунун баягы бир аябай жука бир мындай чеги бар да, ошол нерсени сактаганга аракет кылышыбыз керек. Чынында Кыргызстанда ыдык көрсөтүүнүн учурлары абдан көп кездешет да. Негизи бунун бир себептери эмнеде жатат деп ойлойсуз? Анткени бул мындай карасаң бүт жерде эле көрүнгөн нерсе да. Мен ойлойм, эң биринчиден бул эми ыдык көрсөтүү кандайдыр бир сен башка адамга, башка адамдын чегин бузуу, же болбосо бирөөгө мындай кандай бийлигиң бар сыяктуу, мисалы эгерде мен бирөө кызга тийишип же болбосо жаман сөз айтсам, мен андан өйдөрөөк экенимди көрсөткүм келет да. Ошол нерседен да биринчиден ыдыктын көптүгү эмнеден болуп атат. Жана кичинекей кезден баштап бизде негизи Кыргызстанды алсак, баягы балдарга, кыздарга өзүнүн денесине алар өзү экенин, башка бирөө тийбеши экенин да, башка бирөө бир нерсе алардын денеси жөнүндө айтпашы керек экендигин билишпейт да. Мисалы эле ошону ооба бирөөлөр келсе, мисалы тааныш баягы балдар чочуркайт го, бул нормалдуу. Эң негизи бул баягы базовая настройка деп коеюн, балдарда бар да. Тааныбаган кишиге чочуркап барбайт. Анан биз айтып коебуз го, кыргыздар чочуркап атат депчи. Бирөө келсе, балдар коркуп атасына же апасына жабышып калат да. Бул нормалдуу, аябай өзүнүн чегин көрсөтө турган нерсе. Бирок тилекке каршы бала чоңойгон сайын, бизде мисалы балдарды көрүп келет, анан туугандар болот, анан тааныйбы тааныбайбы баары эле өпкүлөй берет. Эми бул дагы балага болгон сезимди көрсөтүү бир чети жакшы нерсе, бирок экинчи бул биз баладан сурабайбыз да, каалайбы, же болбосо бала качса биз эмне качып атасың, тур, өптүр деп кыйнайбыз да, мисалы, же болбосо эркек балдарга болсо, мисалы, апчуңду көрсөтчү, жыттап коюн, эркексиңби, эркек эмессиңби, апчуңду көрсөтпөсөң эркек эмессиңби деген болушу мүмкүн. Кыздарга дагы ушундай баягы жагымсыз нерселерди кылышы мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, мунун баардыгы бул биринчиден тарбиядан келип чыгат, жана биз балдардын өзүнүн денесине өзү ээ болобу деген маани, анан баягы денелик автономия деген нерсени талкуулап атабыз, акыркы учурда көп. Бул адам өзүнүн денесине өзү ээ боло алабы же жокпу деген суроо да. Көп учурда Кыргызстанда биздин денебизге башкалар дагы бир кол салганга аракет кылышат да кээде. Ошондуктан мен ойлойм, төрөлгөндөн баштап балдарда туура настройкалар бар да, бирок биз коомчулук катары аны балким бузуп атабыз дейм. Дагы айтышат го, особенно ошо кичинекей балдарга деген трусы эмес, эрежеси бар депчи. В общем, ал жерге деген эч ким, сенин апаңан даже, атаң даже мисалы тие албайт да, апаңан бөлөк эч ким ал жерге сени там тие албайт. Эгерде бирөө тие турган болсо, дароо барып ата-энеңе айтып бер депчи. Анткени бул деген кичинекей балдарга көптөгөн сексуалдык ыдык көрсөтүлгөн учурларды сразу ачып берет. А бизде деген
ошо балдар билбеген үчүн мисалы кичинекей болгондон айта алышпайт, түшүшпөйт ал жерге. Такыр эле нормалдуу нерсе катары кабыл алышат. Ооба, анткени баары өптүрүп атпайбы? Ошондон анда мага деген башкалар эме тие берсе болот экен, бул деген нормально эле көрүнүш экен деп эле кабыл алат. Ооба, мисалы балдарды сиз жакшы айтып калдыңызбы эме боюнча? Эми кичинекей кезинде сурай албайсың бала сүйлөй электе, бирок 1 жаштан баштап бала жооп бергенге мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Анан жуунтуп атканда кээде болушу мүмкүн да, үйдө жок болсо, ай, тигил апасы жууп жүрүп, анан атасы жууп коет же эжеси жууп коет же байкеси же чоң апасы ушинтип атып, баягы баланын денесине болгон баягы өзү как принадлежность, өзүнө Таандык. Өзүмө таандык бул дене дебей калат да, анткени ар кимге эле күндө келип эле сенин жыныстык органдарыңды кармай берсе, анда сен ушул баягы эмен автономияны жоготосуң да, анткени ар кайсы киши келип эле тигил кармап атат, бул кармап атат, анан бул менин денемби же жокпу дегендейчи. Ошондуктан биз биринчиден сурашыбыз керек баладан, кандай жууйбуз, жуубайбызбы. Бирок мисалы 3 жашка чыгып калганда бала уже өзү деле жууй алат да. Жыныстык органдарын, гигиенаны сактаганга, ошондуктан эртерээк үйрөтүп башташ керек. Сөзсүз түрдө мисалы сураш керек да, кыздар болобу, балдар болобу, жуусам болобу, азыр жууйбуз, мындай кылабыз, эмне үчүн тазалыкты кармаш керек ошол нерселерди туура түшүндүрсөк, ойлойм бул нерселерден алысыраак болобуз го деп. Ошондуктан эми бул баягы кичинекей кезден келатат, анан ушинтип атып, анан чоңойгондо калат да. Анан эми көп учурда эркектер ыдыкты көрсөтүп атпайбы? Анан эркектерге бизде коомдо аябай көп эмелер бар да. Привилегия деп коебуз, кандай жеңилдиктер. Жеңилдик эмес, алар артыкчылыктар. Көп нерсени эркектерге болот деп эсептейбиз. Ошол эле көчөгө чыгып бирөөнү урса, бирөөнүн бир немесин тартып алса же согушса, а кыздарды көп аябай улам тизгиндеп, тим эле мындай кылба, тигиндей кылба деп тыйып турабыз го. Ошондуктан мен ойлойм, бул эркектерде да ошол баягы калыптанып калат да, кичинекей балдардачы. Мен ура берсем болот экен, сого берсем болот экен, тигиндей кылышым керек, тише берсем болот экен. Мунун баардыгы нормалдуу депчи, бирок баягы ата-энелер нормалдуу мындай баарлашууну үйрөтпөйбүз да. Мисалы эгерде ошол эркек балага кыз жагып калса эле кантип сүйлөсө болот, эмне сөздөрдү айтыш керек, сөзсүз түрдө эле барып чачынан жуулуш керек эмес, мунун баардыгын биз нормалдуу кабыл алып атпайбызбы? Ошол нерселерди үйрөтүш керек го дейм да. Негизи ошондо чын эле балдарды денеңе тийсе болобу, же эме болобу деп уруксат сурап гана аларга тие турган болсок, ал балдар уже менден бөлөк же башка бирөөлөр жакындарыман үй бүлөмдөн бөлөк эч ким тие албайт деген уже эмеси болот да. Ошондо өзүнүн денесин кабыл алганда башка адамдын денесине да кол салуудан тартынат. Эгерде мындай жөнөкөйрөөк эметсек, Ооба, туура айттыңыз. Мисалы силер жашоодо же болбосо күнүмдүк турмушуңарда ыдык көргөн адамдарды же болбосо өзүңөрдүн учурлар болгонбу эле ушундай ыдыкка? Күндө любой маршруткага. Ооба, ушундай да. Просто ушунчалык эме жыш болуп атканданча уже даже көп кабыл албайсың, анткени өзүңдү сакташың керек да, коргоп калышың керек да. Ошон үчүн сен уже деп эле мындай өзүңөн түртүп эле коесуң да. Бирок эгерде ар бирине чын эле отуруп муңайып эметип калсаң, конечно отурасың. Кыздар көбүрөөк кабыл болуш керек. Эми мен бир эмени айтып бере алам, мисалды. Баягы үйгө чоң кишилер келгенде жанакы эле кичинекей кезден баштап айтып атпайсызбы, апчыңды көрсөтүп кой же тигиндей мындай да. Анан бизде ушу үй бүлөбүздүн досу бар эле да, анан ал чоң киши болчу, атабыз менен тең. Анан ал келгенде эмнегедир баягы кандайдыр бир жамбашка чаап же болбосо учурашканда ушинтип кандай жүрөсүң деп жыныстык органдардан кармап учурашчу эле да, кол бергенде дагычы. Анан мен таң калчу элем, эми кичинекей кезде балким бул мага нормалдуу болгондо, азыр ойлосом бул нормалдуу эмес болгондо, анткени мен бир убакта сезе баштадым да, мага жакпай баштады да бул нерсечи. Эмнеге чоң киши, бул баардык эле адамдардын арасында болгон нерсе болчу, бирок эч ким да айтып койгон жок. Айткан эмес, нормалдуу көрүшчү да. Анан өзүм кандайдыр бир учурашканда аябай тартынып баштадым да, мен тартынып баштадым да.
Эми кыздар дагы бизде айтып атпаймынбы, бизде тоже постоянно там маршруткага киресиң, өтө жакын туруп алышат, маған прям жыттап сени же кээде сүртүнүшөт артыңан келип, же мындай кол менен жөн эле тийим иш болуп туруп эле мындай жан башыңан сылай кетет, же дагы ушундай нерселер көп болгон. Бир жолу апам менен Ош базарда жүргөнбүз. Анан бир бала, анан Ош базарда адам да көп, мындай жык жемей коюп кетип баратсак, апам астымда болчу, колуман кармап келаткан, апамдын колуман кармап келаткам да, бирөө жан башыман сылап өттү да, анан апа деп эле калдым мен. Апа мен бирөө сылады депчи, десем, көрдүңбү биздин дүйнө ушундай дейт. Сен апаңдын эң жакын адамың, апаңдын жанында болгондо деле сага ушинтип кол салыша алат дегени мен ушундай шок болгом да биринчи жолу. Андан кийин уже силе байкай баштадым, эркектер башкача даже карап, кеч мисалы автобуста тиктеп отуруп алышат да, монтипчи. Карап, анан жылмайышат, жылмайганда да башкача бир мындай противный жылмайышат да, алып туруп барып, бирсе кылгың келет, жооп бергиң келет, бирок ошол моментте сен билбей каласың эмне кыларыңдычы деп уялып каласың, өзүңдү күнөөлөй баштайсың, эмнеге мага урут, мен эмне өтө кыска кийиндим белем же дагы эмне депчи, чачым неме болуп атабы деп эле. Анан негизи атак моменттер көп, мен билесиңер баягы учурдучу окуяны бала жан башыман чапкан артынан чуркап тиги подружкалар менен токтотконго аракет кылганбыз. Эми баягы сексуалдык ыдык көрсөткөндөн кийин ошо сен айткандай эле башында негативдүү бир эмоциялар болуп, сезимдер болушу мүмкүн да. Кандайдыр бир жагымсыз же болбосо ал адам менен кезиккенден кийин же ал адам караса же бир нерсе жасаса, сен өзүңдү баягы коркуу сезими же кайрадан ал адам менен кайра кезиккиң келбеши мүмкүн. Сен жооп бербегенде мисалы бир эле тараптуу, мисалы ошо кызга тараптуу эле сен жактан эле болушу мүмкүн же мен жактан мисалы сен тарапка, эгерде мен ыдык көрсөтүп атсам, односторонний эле бир тараптуу сага эле көрсөтө берет, сен эч кандай реакция бербесең деле мен уланта берсем, анда бул ушул белги катары болот да. Мисалы кээде болот, мен жагып калган адамга жооп беришим мүмкүн, рахмат же жагымдуу сүйлөшкүбүз келет, бирок бул сен жооп жок болсо деле мен уланта берген болсом, бул сексуалдыктын эң башкы белгиси болуп эсептелет да. Анан баягы эми мындай кандай десем, биз адамга чыныгы адам бизге жакса же болбосо биз мамиле кургубуз келсе, башкачараак мамиле кылабыз, билесиздер. Бизде деле Кыргызстанда ушундай го, үй бүлөнгүчө такыр башкача адамбыз да, анан үйлөнгөндөн кийин такыр өзгөрүп кетти деп кыргыздарда деле макалдар бар эмеспи? Аялдар жөнүндө, эркектер жөнүндө негизи негативдүү макалдар, бирок чындыгында биз башын жаккан адамга баардык жалаң гана өзүбүздүн мыкты сапаттарыбызды көрсөткүбүз келет да. Андан кийин уже нормалдуу кадимкидей үйлөнгөндө ачылып жашообузга көрсөтөбүз да. Бул нерсе ыдык көрсөтүп атканда андай ошондой да болушу мүмкүн да, жакшы мамиле сыяктуу кылып, бирок мунун артында бир баягы кандай десем, мотиви болот. Мотиви башкачараак болушу мүмкүн да. Бул үй бүлө куруу же ал адамга жагуу эмес, ал адамдын колдонуу балким, ошол нерсе болушу мүмкүн. Жага мындай өзүңдүн үстөмдүгүңдү көрсөтүш үчүн болгон иш-чаралар болушу мүмкүн. Белги катары. Эми жеке мисалы ошол сексуалдык ыдык көргөн адамдын белгилери айтсак ушундай да. Орус славян университетинде да болгон эле, билесиздерби? Профессор өзүнүн студентине WhatsApp менен жазышуу болуп, анан алар өзүнүн баягы илимий ишин талкуулап аткан, бирок үйгө келбейсиңби, жакшысыңбы деп анан ушундай кечке түнгө чейин жазышып, анан чоң скандал болгон да. Анан эмнеси менен бүттү билбейм, бирок ушул баягы ыдык көргөн студент кыз өзүнүн баягы WhatsApp'тагы скриншотторун киргизип анан чыгарган да. Көп учурда баягы университеттин ичинде деле болушу мүмкүн, мугалим менен окуучунун ортосунда болушу мүмкүн, начальник менен анын подчиненныйдын ортосунда болушу мүмкүн, жумуш ордунда. Кайсыл жерде баягы иерархия, бийлик болсо, ошол жакта да ыдык көп көрсөтүлөт да, мисалы. Ошондо деген бир кандайдыр бир бийликтин асты үстү болгондо, бирөө деген менден бийигирээк болсо, бийлиги көбүрөөк болсо, жумуш ордунда же там окууда
значит ал адамга мен мисалы корком да, бир нерсе кылгандан жооп бергенден же ал адамга барып даттангандан корккон үчүн мисалы көп унчукпай калышы мүмкүн. Ал мага каалагандай нерселерин кыла берет, анан айтат да, мисалы кийин ушундай чыгып калса кырсынкыдай болупчу. А эмне мага жооп берген эмес, эмнеге мага дароо эле айткан эмес депчи. Анткени биякта деген уже иерархия бар. Иерархия катуу болгон жерлерде көбүрөөк кездешет болуш керек. Азыр биз айта кетпедикпи, мисалы ошол эле мындай ыксыз көз караш же болбосо сөз менен орой айтуу же болбосо ошол эле денеге жеке чегиңди бузуп кол салуу деген сыяктуу учурларды айтып кеттик да. Анан ошолор мындай кички нерседен баштап бара бара чоң нерсеге алып барышы мүмкүн да. Анан ошол тууралуу дагы кичине сөз козгосо. Негизи ушундай эме бар го. Зордук зомбулуктун пирамидасы дегендечи. Ушу ыдык именно просто мисалы жөн эле көз караштар, анан тамашалар, жагымсыз тамашалар деген эң астында турса, эң үстүндө аялды же адамды өлтүрүү турат да. Ага кантип жетебиз биз? Ушу эң астынан бияка кантип жетебиз? Чөп-чөнөкөй. Башында мисалы бир эркек киши дейли, алар туруп бирөөгө көзүн кысты. Ага эч нерсе эч ким деген жок, эч ким эстеген жок. Андан кийин барып туруп бирөөгө барып тамашалады. Ой, кандай сен бүгүн юбкаң аябай кыска го, эмне бирөө сени кармаласын деп атасыңбы дегендей кылыпчы. Ушундай да айтты. Андан кийин тоже эч нерсе дей алышкан жок. Анткени бизде жаза деле жок. Андан кийин эмне болот? Андан кийин мен деген уже дальше кете берсем болот экен деп туруп. Эч ким нерсе дебейт, эч ким мага отпор бере албайт, эмете албайт деп туруп, барып бир кармайт, сылайт, туура эмес жерлерден, сылабай турган жерлерден сылайт. Андан кийин мен мындан да нары барсам болот турбайбы деп эле ушинтип кетип, аягында мен деген башка адамдын, көбүнчө аялдын жашоосуна да, өмүрүнө да кол сала турбаймбы дегенге чейин жетет. Анткени биякта эч кандай стоп болбойт да. Жаза жок. Баарын кечирет. Эч ким ага эч нерсе дебейт. Анан еще мисалы ошол эле коомубузда эч ким ал адамдарды коомдон чыгарып койбойт. Кийин эле жектебейт, кийин сүйлөшүп кете берет. Канча биз мисалы аялдарын сабаган эркектер жөнүндө угабыз, бирок эртеси күнү эле карасаң баары аны менен жакшынакай сүйлөшүп киришет. Рукопожатный болуп кала берет, баары саламдашып, амандашып, табакташып болуп тойдо отурушат же дагы ушундай нерселер да. Ошон үчүн негизи ушу пирамиданы деген токтотуш үчүн биякта элечи жаза болуш керек. Майдадан токтотсок, кийин ошо чоң беркиндей жаман нерсеге чейин жетпей калат. Кайсы бир мамлекеттик тараптан жаза болсо же болбосо менин оюмча токтойт болуш керек да. Бирок ошол мамлекетте кандай жаза каралган, бир аз ошого токтоло кетсек. Негизи мен ушу ыдыкка кабылып, анан кийин барып арыз жазып, милицияга чейин барган адам катары айта алам. Бизде андай берене жок. Бизде болгону деген, мисалы менин учурумда, мен баягы жигит чаап кеткенден кийин барып жазганда аны только майда бейбаштык деген берене боюнча эметкенде чакырган. Чисто бейбаштык көрсөттү. Аны любой башка нерсе майда чүйдө бир нерсе менен квалификация кыла албады да. Ал эч кандай бир сексуалдык подтексти жок эле, жөн эле ошентишти. Башкасы дагы жаш жете элек балдарга бар, Жаш жете элек балдар. Ошол азыр кичине эгерде интернеттен карай турган болсок, кандай жаза каралган депчи, дээрлик бир соттолгон же болбосо ушундай жазага тартылды деген материал дээрлик жок экен да. Бир эле учурду көрдүм, издеп жатыпчы. Бул 2018-жылы Жалал Абадта болгон окуя экен. Анда ошол кички балага 50 жаштагы, жашы жете элек кызга 50 жаштагы киши ушундай сексуалдык ыдык көрсөткөн экен. Бирок зордук зомбулуктун белгилери болгон эмес да. Ошол учурда эле ошол сот ошол кишини алгач 6 жылга эркинен ажыраткан экен. Бирок ал дагы ошол жана биз айтып өткөн берене боюнча, ыплас аракеттер беренеси боюнча. Андан кийин ошол кайра анын ата-энеси сотко кайрадан экинчи жолу аттанышкан экен, дагы катуураак жаза суранып. Ошол учурда 8 жылга эркинен ажыраткан экен да. Башкача айтканда ошол
бир ушул гана учурду таап алдык да. Андан тышкары ошол ыплас аракеттер беренеси боюнча жакында эле Бишкекте дагы ушундай сексуалдык ыдык көрсөткөн учур катталып, бирок ошол кыздын апасы акыйкатчыга кайрылып чыкты го. Сот дагы эле ордунан жылбай, баягы бир орунда катып турат, башкача айтканда иликтенбей атат депчи. Башкача айтканда ошол биздин өлкөдө же болбосо жанагы эгерде баягы жашы жете элек кыздарга ушундай сексуалдык ыдык көрсөтүүлөр болсо, же болбосо баягы ыплас аракеттер боюнча гана жазага тартылат. Ал дагы канча жылдан берки 1-2 гана учур бар, ошондой учурлардачы. Ал эми чоң ошол кыздарга сексуалдык ыдык болгон учурда мындай майда бей баштык деген эле беренелер аркылуу тартылат экен да. Ооба, анткени алардын эч кандай зордук зомбулук болгон жок да, сени урдубу дейт же сени мындай кармаладыбы, эметтиби депчи. Анткени мен дали мисалы эмеге жиберишкен, судмедэкспертизагачы. Ал жерден айттым, эмне кылды деди. Жан башыма бир чапты дедим. Көрсөт деди. Көрсөттүм. Эч нерсе жок да, анткени турабы. А психологиялык экспертизага кийин жиберебиз деп туруп, мен уже өзүм психолог менен барып сүйлөшүп, баарын талкуулап, кечип бүткөндөн кийин эми силерди экспертизага жөнөтөбүз деп коюп туруп, анысын да аягына чейин чыгарган эмес болчу. То есть бизде даже ушундай иштерди квалификациялоо боюнча эч кандай бир процесстер жазылып бүткөн эмес да. Бул жөнүндө жана Эльвира Сурбалдиева депутат айым ошол көтөрүп калды. Бул парламенттин ичинде болуп аткан нерсе. Мен ишенгим келет. Бул биздин мамлекетте качан гана мыйзам катары киргенде, бул нерсе жөнүндө талкуу башталганда, баягы бул нерсе алыстасак болот да, сексуалдык ыдыктан. Могу баягы бир мыйзам бар бизде, бул эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөр, мамлекеттик кепилдиктери депчи. Ошол жакта негизи эле баягы репродукциялык ден соолукка, саламаттыкка багытталган көп нерселер жазылган. Анан ошол жерде эле жазылган экен да, сексуалдык асылуу деген түшүнүк. Ал эмне, бирок сиз айткандай жаза кодексинде же болбосо жанакы же болбосо административдик эмелер боюнча эч кандай эмелер жок. Бардыгын эле бизде баягы сиз айткандай мелкое хулиганство, бейбаштыкка жазып коет, анткени мунун бардыгы жазылган эмес да. Ошондуктан бул багытта иштесе, мен ойлойм да, ошо келечекте азайтканга мүмкүнчүлүктөрүбүз болот. Анткени кыздар кайрылышы мүмкүн көбүрөөк, канчалык көбүрөөк кайрылса, анда ошончолук баягы бул ачыкка чыгып статистикада пайда болот. Ооба, бизде статистикада жок. Статистикада жок, анткени канча чогултпайт бул нерсени. Эгерде зордук зомбулукту мурун өзү зордук зомбулукка кабылган, жабыркаган адам өзү айтпаса, мурун мүмкүн эмес болчу да. Азыр болсо биз ал арызды жаза алабыз да. Бул жакшы нерсе да, баягы башка бирөө дагы катыша алат, сага жардам бере алат деген нерсени нормалдаштыруу. Анан ыдык көрсөтүү учурунда сөзсүз түрдө биз баягы кийлигишип айтышыбыз керек да. Анткени биз унчукпай тура берсек, ал баягы ыдык көрсөтүлүп аткан адам дагы унчукпай, мага эч ким жардам бере албайт экен да, бардыгына барып турбайбы, мен кантип айтам депчи. Анан бизде көптөгөн баягы стереотиптер бар эмеспи? Эгерде сен тиги ыдык сага көрсөтүп атса, сен себеби бар депчи, өзүң күнөөлүүсүң деп. Эгерде мисалы там университетте мен байкасам, биздин окутуучубуз курбума болобу же там досума болобу, кандайдыр башкача бир намёкторду кылып жазып атат, ушундай келбейсиңби, өтпейсиң дегенде, мен мисалы эмне кыла алам деп ойлойсуз? Сиз эгерде мугалим жазып калса сизге? Ооба, мен досума же курбума. Эми биринчиден ал эгерде сизге муну менен бөлүшсө, сизди бир баягы ишенимдүү адам катары кабыл алат да. Ошондуктан биринчиден мен айтат элем, бизде көп учурда ушу кыздар ыдыкка кабылганда өздөрүн күнөөлөшөт да. Анткени бизде коом ушундай тарбиялаган да бизди. Анан биринчиден баягы ишендириш керек, бул сенин күнөөң эмес депчи. Канчалык сен кыска кийинесиңби, жамынасыңбы, же тиги чачыңдын өңү башкабы, мисалы мунун бардыгы себеп эмес да, эч качан да. Экинчиден баягы канчалык көбүнчө күбөлөр болсо, ошончолук
bir ишти аягына чыгаруу жеңил эмеспи. Ошондуктан негизги бул учурда биз баягы кандайдыр бир эмоционалдык колдоону көрсөтүшүбүз керек. Бул сиз түшүнүп атканыңызды, сиз аны менен экениңизди ошол учурда гана ал баягы күчтөнүп, кийин кандайдыр бир иш аракет баягы ушул ишти каршылык көрсөткөнгө жеңилирээк болот да ал үчүн. Экинчиден, балким биз алда мисалы арыз жазганга, мисалы университеттин ичинде атайын этикалык комитеттер бар, же болбосо деканат, ректорат бар, ошолорго жазсак болот да. Ошолордун ичинен анан жыйынтык чыкпаса, анткени алар баягы түздөн түз ошол ректоратка мисалы баш ийет. Ошондуктан алардын ушу ички эмелеринде, структураларында бул суроолорду чечкенге биз ушу досуңузга мисалы жардам берсеңиз болот. Ошол эки маанилүү нерсе го дейм, сиз даярсыз жаныңызда экениңизди билдирүү жана эмоционалдык колдоо да. Анан ушинтип башка бир ушундай комитеттерге же милицияга барып арыз жазганды сунуштоо. Мектепте окуп жүргөндө ушундай учур болгондо биз ошол классташтарыбыз болуп кичине чогулуп калат элекпи кечке жууп кечкурундарчы. Ошол учурда буга чейин дагы ошондой ыдык көрсөткөн учур болгон экен бир классташ кызыбызгачы. Бирок кийинки жолкусунда ошондо уже экинчи, үчүнчү жолкусунда айтып чыкты да. Айтып чыкканда ошол бардыгыбыз мындай биригип туура эмес экенин, же болбосо бул нерсе кандай бирөөнүн жеке чегин бузган, же болбосо кандайдыр бир жаман ойду, жаман максатты көздөп иш аракет кылган туура эмес экенин бардыгыбыз биригип мындай башкача айтканда каршыбыздагы адамга түшүндүргөнгө аракет кылганбыз да. Ушул учурда эми мектептеги учурда балким ал нерсени билбешим мүмкүн да. Азыркы учурда мисалы ошол кезде чындап ыдык болгон экен да ошол кызга каратачы. Ал кыз болсо өзүн айдай айткандай өзүн күнөөлүү сезген аябайчы. Ошол учурда биз болушунча түшүндүрүп айтканга аракет кылганбыз. Анан кайсы бир деңгээлде ошол күбө болгон адамдар башка ыдык көрсөткөнгө аракет кылган кишиге карата мындай бир аз жектөө сыяктуу мамиле кылганбыз да. Ошондон кийин берки бала түшүнүп андай кылбай калган. Мен бул коомдо жашашым үчүн, жакшы жашашым үчүн мен деген мындай аракеттерди кылбашым керек турбайбы деген түшүнүк келет да. Значит, ошо кичинекей майда коомчулуктарда, ушу класс болобу же там университетте же даже жумушта болсо, алар барып эгерде башкалар менен да бөлүшүп эгерде группа катары, топ катары барып ал адам менен сүйлөшүп, же аны жектеп, мындай түшүндүрүп аракет кылса, анда дагы адам өзү балким милицияга жетпей эле өзү түшүнүп калаттыр. Анткени чын эле биз башында төлөгөндө эле баарын билип калбайбыз да. Өзүбүздүн коомдо кандай алып барышыбыз керек, адамдардын жеке чеги деген эмне дегендердичи. Ошон үчүн бара ушинтип үйрөнүп түзөлүп жакшыраак бир коомдо жашаганы эмес болот. Анан кандайдыр бир мисалы көп учурда булар ыдыктагы СМС аркылуу кандайдыр бир туура эмес сурат, интимдик сүрөттөрдү жиберүү, же болбосо баягы кээ бирлер азыр ТикТоктон көрүп калып атпайсыңар, күнүнө привет, как дела, кандай жүрөсүң деп жазат. Жооп бербесе деле дагы эле 20-30 күндө жазган адамдар бар го. Мунун бардыгы баягы ыдык көрсөтүүнүн бир түрү болот да. Ошондуктан канчалык деңгээлде баягы ошол нерселерди өчүрүп салбастан WhatsApp'та болобу же башка чаттарда болобу сөзсүз түрдө скриндерди чогултуш керек экен да. Биз жеке адам катары ушу ыдыкты болтурбоо үчүн эмне кыла алабыз? Жардам сунуштоо, эмоционалдык колдоону сунуштоо, өзүбүздү да мисалы сактаганыбызда, адамга кандай айтсам, дароо жооп берип, жок сен мага мындай карап атасың деп жеке чегибизди коргоо. Далилдерди чогултуу, СМС, сүрөттөрдү жөнөтүп калса ошолордун бардыгын скриншот катары. Анан кийин милицияга арыз берип, кайра ушинтип арыз берип атып, булар баары РППда сакталат да. Ошон бул адамдын чын эле ушундай эмеси бар, историясы бар дегендей кылып көрсөтүш. Анан эми баягы бизде эл эмне дейт деген бар эмеспи? Ошол эл эмне дейт деп баягы эл айта берет, караван жүрө берет, ит үрө берет, гербен жүрө берет дейт. Ошондой сыяктуу жашоо улана берет көбүнүк. Анан ошол баягы уялуу, коркунуу сезимин
көбүрөөк мисалы колдой турган болсок ушундай ыдыкка кабылган адамдарды биз ошол жөнүндө айтышыбыз керек да. Биз жаныңдабыз, ушул 5 адам болсо дагы 2 адам болсо да бул маанилүү адамдар сени колдойбуз депчи. Анан бул эмне үчүн айтпайт көп учурда ыдык болгондо. Анткени коркунуч сезими бар да. Ошол коркунуч сезиминен арылганга жардам беребиз. Психологдорго сөзсүз түрдө жөнөтүш керек. Качан адам өзүнө өзү ишене баштаганда ошончолук каршылык көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү да пайда болот да. Ошон үчүн бул нерселерди сунуштайбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздерди биз менен бирге болгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Силерде да ушундай учурлар болсо комменттерге жазып кетип, эгерде балким силер ушундай учурлардан чыгып кеткен бир окуялар болсо же методдоруңар болсо, башка бирөөгө жардам көрсөткөн бир окуяларыңардан болсо, айтып бериңер келсе, комменттерге жазып коюңуздар. Бизге жазылыңыздар, лайк коюңуздар деп. Чоң рахмат. Саламатта туруңуздар.